açıp ketip oldu. Özümüzdün fondumuzda negizi Kızak ayılında 11.500 kitap var bolçu. Anı menen жаңы заманбап китептер менен толукталып 15 миңден ашык китеп болду. Биз 45 китеп болуп ачылдык. Негизи башында баштаганбыз, бирок баягы 2 ай иштеп, дагы иштеп, китептин санын көбөйтөбүз деп отуруп 45 болуп ачылдык иштеген. Ага чейинки биз негизи баштаганда эле 3 китепканадан кийин башка старт бергенбиз. 2 айдын ичинде замат бат-баттан болуп атса да 40 китеп бат ачылып кетти, 40 китеп. Андан кийин биз 45 китепкана болуп биз жаңы ачылдык. Бирок жылдын аягына чейин көрөсүз бул долбоор да токтобойт. Балким жылдан жылга кете бере турган долбоор. Анткени китепканаларга адамдардын барбай калган себеби мындан 30-40 жыл мурда китептер болгондон жаңыланбаса барбайт да. Маркс китептери турса, Ленин китептери турса, ашык барса Ал атабыздын, Түгөлбай атабыздын китептери турса, азыр эми заман бар китептер барды да. Мисалы керек болсо мына Джон Кехо, Наполеон Хилл, Роберт Кийосаки, Хэл Элроддун китептеринен бери барды да. Заманбап дизайн менен салган. Анан жаңы китептер көргөндө жаңы дем пайда болот экен, жаңы кызуу пайда болот экен. Анан дагы 7 жылдын ичинде дүйнөдө болгон мамлекеттердин катарына кирели деп атабыз да. Бул реалдуу максат. Анткени ар бир кыргызстандык тамганы таанып, болгону окулбай турган китептерди ачып окуй баштаса эле биз бул жагынан биринчи орунга чыгабыз. Бирок ушул жагынан биринчи орунга чыксак, келечекте билим жагынан, стратегия жагынан, технология жагынан дагы биринчи орунга чыккан мүмкүнчүлүк бар да. Анткени адам окуган сайын алыс көрө баштайт, деңгээли өсөт, акылы азыктанат. Акылдастандыргандан акыл көп маселелерди чечкенге себеп болот. Алтын күмүш деген бирок акыл кайра алтын табат деген жөнөкөй сөз эмес да. Ошон үчүн мына бир топ жылыш болуп атат, Кудайга шүгүр. Азыр кечки саат 11ге чейин иштеген китепканалар пайда болуп турат да. Кээ бир китепканаларда 600 китеп колдо жүрөт эле эсептеп көрүн. Ошо жаңы апарган китептерде. Жаш балдар бир 3-4 айда 20 китепти окуган балдар бар экен. Чоң балдар бар, чоң эле студенттер бар. Мына китепти окуйын деп атса, жаш бала келип айтат дейт, жакшы китеп экен окуп коебуз депчи. Ошон үчүн бизде бир жакшы тенденция пайда болду. Мен муну айтып атам. Кудай буйрса, Азиянын интеллектуал арстаны ойгонду депчи. Айткандан кийин эле мына китептин айтсам, бир кызык жери туш келди да. Шералыны эми билесиз, айылдан апарып эле падыша кылып коюп атпайбы. Бирок адам ушундай болот, бир ийгиликке жеткенден кийин өткөнү унутуп калат эмеспи. Шералынын чокою деген өтө маанилүү бир философия да. Нүзүк айтат го, жанагы бардагы дейт, могул турган мыкты канжарды каккыла дейт. Шералынын маңдайына. Анан түшүнбөй калышат. Анан бутундагы дейт чокойду тарткыла дейт. Тигилер барып жабалап тартып калат. Андан кийин айтат го. Чеч белбакты бери деп деди Нүзүп ага. Шералы унчукпай эски кайыш белбагын чечип берди. Нүзүп белбак менен эки чокойду кошоктоштуруп бекем байлатты. Илгиле. Житере кагылган шамшарга чокойду алып барып илишти. Дивандын каны тыптырс. Баары Нүзүптүн оозун тиктеп калышты. Бул эмнеси? Бул кандай сыр? Нүзүп шумдугунун түйүнүн чечүүгө шашылган жок. Шералынын үстүнө мурда камдатып койгон кызыл кымгапты жаптырды. Бутуна саймалуу көк булгары өтүк кийгиздирди. Ошондон кийин гана көпчүлүккө угуза. Шерали, мына карагым. Эми сен журт эгесисиң. Журтка кайрымдуу бол. Бурадарга күйүмдүү бол. Акылдуулун тилин ал, көзүнүн артынан эршин. Чокойду колун сунуп көрсөттү. Тетиги жаман көн чокой. Шерали, тааныйсың ошону? Ал сенин чокоюң. Ал сенин өткөн күнүң, Шерали. Ошол өткөн күнүңдү, ошол карыптыгыңды эч качан унутпа. Күндү көрүп отур. Ал алтын тапка чыгарган күчтүү кудуретти сага күндө эстетип турсун. Кара баштуу адамдын өмүрүнө, калың тайпа журттун тагдырына ойлоп кылганыңда бул чокой дайым маңдайыңда болсун. Бул сени көптүрбөсүн, эсиртпесин.
Кандай сонун сөздөр бул ар бир бийликке келген адам ойлоно турган, окуй турган, анан амал кыла турган классикалык кеңеш да.